Тоң районунун Каратал аймагындагы миңдеген гектар жер суу жетпегендиктен жана таштак болгондуктан иштетилбей турат. Тоң токой чарбасы 10 жыл мурун эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен 600 гектарын өздөштүрүп, өрүк көчөттөрүн тиккен. Былтыртан бери алгачкы түшүмүн бере баштады. Өрүк бактары алыс эмес жерден сордурулуп чыккан суу менен сугарылат. Иштетүүгө берилгенден кийин эле аянттарды жергиликтүү тургундар ижарага алышкан. Акы үчүн гектарына 500 сомдон 5000 сомго чейин төлөшөт. Канчалык таш көп болсо жана суу тартып келүү кыйынчылык тудурса, ижара баасы да ошончолук арзан. Озыр какырап жатканда таш болчу. Анан мына тигип элдин арендага берип, ошо арендаторлордун күчү менен мына мындай чоңоюп, анан эми бул сууну болсо биякта насос бар, ошол жактан алып сугарат. Таштак аянтты өздөштүрүү менен кошумча жумушчу орундар түзүлдү. Жерди ижарага алып иштеткен тургундар аз да болсо пайда таап, үй бүлөсүнүн социалдык жана экономикалык абалын жакшыртып алууга жетишти. Учурда ишкерлер өндүргөн өрүктөрүн Орусияга жана Казакстанга экспорттоодо. Ошол эле учурда мамлекеттик бюджетке да пайда келтирүүдө. Экологиялык, экономикалык жана социалдык жактан дагы колдоо десек болот. Себеби экономикалык жактан бул өзүнүн үй бүлөсүн багып атат. Экологик жактан жашылдандыруу иштери жүрүп атат. Социалдык жактан болсо мамлекетке ижара акысын төлөп, ушундай жардамдарды алып. Ошондой эле Сары булак тилкесинде иштетилбей жаткан 1000 гектардын 40 гектары өздөштүрүлүп, терек көчөтү тигилген. Тилке деңиз деңгээлинен 2600 метр бийиктикте жайгашкандыктан бактын ушул түрү гана өсөт. Сугаруу маселесин чечүү үчүн Тоң токой чарбасынын кызматкерлери өз күчтөрү менен Сары булак капчыгайынан канал тартып келишкен. Учурда калган 600 гектарды иштетүү үчүн 6 чакырымдык канал куруу боюнча долбоор Дүйнөлүк банкка сунушталган. Колдоо тапса, жакынкы жылдары жүзөгө ашмакчы. Бошураак жерлерге улам толуктап көчөттөрдү отургузуп турабыз да, 1 жылдык көчөттөрдү. Анан уламкысын улам көбөйтүп турабыз дагы. 1 жылы бул жерди бутасак, эмдиги жылы ошол жаңы тиккен жерибизди бутап. Андан былтыр болсо биякты бутап. Ушинтип улам жылда келип бутап турабыз да буларды. Анан бул өстүргөнгө аябай көп эмгекти талап кылган. Билесиздер да, бияк аябай кургак болгон үчүнчү. Чындыгында таштак суу жетпеген аянтка көчөттү өстүрүү талыкпаган эмгекти талап кылат. Көчөттөр үчүн климаттык шарт өтө маанилүү. Өсүп кете албай куурап калган учурлар дагы кездешет. Мындайда алардын ордуна жаңысы тигилет. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ, Ысык Көл облусу.